Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутмандуу күн. Жогорку Кеңештин депутаты Улан Бердубаевич Примов учурда Талды суу айыл аймагында иш сапар менен жүргөн чагы. Бул жерде азыр кече күнү биз Алай районунун ылдыйкы зонасында муктаждарга кийим кечелерди, азык түлүктөрдү таратылган. Бүгүн болсо өдөңкү зонада бул Талды суу, Сары Могол, Сары Таш айыл аймактарында жашаган, ушул аз камсыз болгон, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга азык түлүктөр жана алардын балдарына жылуу кышкы кийим кечектер, баш аяк кийим кечектер тартууланууда. Азыр биз Памирден келген кыргыздар жашаган аймакка келдик. Бул жерде алардын балдарына депутат өз колу менен кийим кечектерин алып келген белектерин тартуулоодо. Футбол тепкенде жайындасы киесиң. Макулбу? Давайте. Анаке. Маны сүйтүп ичкен кийдим, футболкаларды чечип, макулбу? Жылуу экен бул кийимдериң, курткаларың жылуу экен. Сонун экен. Токтоп турма. Шашылып алып. Эми токтопту. Мынакей. Азыр бул жерде балдардын сүйүн ичинде чек жок. Көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү бул жерде жайкы бут кийим менен жүрүшкөн. Мына мисалы кроссовкилер менен. Азыр ушулардын бардыгына мына ушундай. Tamam. Vay yes. Ana. Ana ke. On kolda ki. Oldu. Bu oldu. Buna padarkan. Ha, var mı? Ne? Tak, dinlerge jetpey kaldı. Daha bir урматтуу көрүүчүлөр, Жогорку Кеңештин депутаты Улан Бердубаевич Примов учурда Алай районунун Талды суу айыл аймагындагы Памирлик кыргыздар жашаган аймакка келди. Азыр бул жерде алардын балдарына кышкы жылуу кийим кече тартуулоодо. Бут кийими, курткасы, ичинде джемпери, андан сырткары жаңы жылга шириндик белектер, оюнчуктар, мына ушундайларды тартуулоодо. Андан сырткары ушу дал ушул Памирден келген аялдарга, ошондой эле чоң кишилерге дагы жылуу кийим кечектер алынып келинген. Азыр аларды да тапшырат. Мына жерде турат бардык кийим кечелер. Мындан сырткары мына ушундай азык түлүктөр алынып келинген. Туз, un, айтор пакеттердин ичинде май, чай, макарондор, күрүчтөр, гречка, шириниктер, молоколор, кыскасы айтор бардыгы ушулардын ичинде камсыздалган. Бул ушул Памирлик кыргыздардын жашоосунан кабар алуу болууда. Paketlerle vergiler. Onda işte terminali giyimim var ki ne? Bura koşarsa da buna sana. Bakın bu. Бардыгына ошол өзүнө ылайыктуу кийим кечектер каралган. Мына 14 жаш, 7 жаш кыз, 13 жаш дейт, 11 жаш бала дейт. Тугандар өзүлөр жаштакан бөлүшүп атıyor. Bakın bu. Айлатмак бар. Мынакей. Мынау кийимдер булар эркек кишилерге экен, курткалар. Эркек кишилерге, а бул болсо аял кишилерге курткалар экен. Мына ушуларды азыр элдерге берилет. Мынакей. Алла разы болсун. Мына ушундай Улан Бердубаевич өзүңүздөр көпчүлүккө маалым. Бул кайрымдуулук иштери менен эң көп алектенген адамдардын башында. Мынакей. Чоңдордун курткаларын берүү уже башталды. Pardon, gelin bize.
Gel tubanım. Gafur koy. Gel gafur koyalım yine. Gafur yine gül çıktı da gafur. He gafur koyalım yine. Yendiği girgenden anlatsayacaksın he. Giy dur hazır. Ana anlamışsın. Ana. Ana. Doğru. Yer istedim ben. Allah razı olsun. Депутат Улан Примов кайрымдуулукпен эң көп алектенген инсандардын бири. Буга чейин дагы Алай районунда кайрымдуулук иштерин жүргүзгөн, 1000 тоннадан ашык көмүрдү акысыз муктаждарга тараткан. Азыр подарок бар жогу бар. Берет а? Кичине салып. Андан сырткары кече күнү мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнүнө карата дагы белектерди, жакшы азык түлүктөрдү кече күнү Алайдын ылдыйкы зонасына тараткан эле. Мынакей азыр жыргап жийип алышты. Ne geldi buna belki çok